кыргызстандыктардын бактылуу болушун каалайм. Убагы келгенде эс алганга да күн келет. Ага чейин эл үчүн кызмат кылыш керек. Кыргызстанда 80ден ашык улут жашайт. Бири менен кыз алышып, кыз беришсе ынтымак болот. Жакшы иштеп, жалкоолук болбой, ынтымакта болуп иш алып кетсе, биздин кыргыз мамлекетибиз алдыңкы мамлекеттердин арасына барып кошулат го дейм. Кыргыз Республикасында бекем тынчтык менен туруктуулукту жаратуу үчүн жагдай шарт түзүү ар бир адамдын катышуусу менен мүмкүн. Анткени ар бирибиз маанилүүбүз. Көркөм кол өндөрчүлүк кыргыз элинин тиричилиги, турмуш шарттары менен тыгыз байланышып, элибиздин байыркы маданиятын, тарыхын, мүнөзүн жана руханий дүйнөсүн чагылдырат. Кылымдардан бери улут менен кошо жашап, улуттук маданияттын өзөгүн түзгөн, кол өнөрчүлүктү аздектеген адамдар бул казынаны өзү менен кошо ала кетпей, муундан муунга, атадан балага, энеден кызга мурас катары өткөрүп сактап келген. Мындай адамдардын бири деп кол өнөрчү, дизайнер Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин доценти, Сыйкырдуу КИИС ишканасынын негиздөөчүсү Мамбетова Бурул эжени айта алабыз. Чоң энесинен, апасынан үйрөнгөн кийиз жана жүн иштетүү, сайма саюу, курак куруу сыяктуу өнөрлөрдү өмүр бою аздектеп, заманга жараша өркүндөтүп келген Бурул Мамбетова өмүрүнүн 30 жылдан ашуун мезгилин кол өнөрчүлүк жаатында жаштарга билим берүүгө арнаган. Кол өнөрчүлүк негизинен өзүмдүн энемден, чоң энемден калган. Ошону өркүндөтүп ары карай жаштарды үйрөтүп, андан ары ушул өзүмдүн кыздарымды ошол өнүктүрүп, Кыргызстандагы баягы өнөргө кызыккан адамдарды алга карай сүрөө да. Бул негизинен ошол өзүмдүн энемден, чоң энемден, анан бизде баягы айыл боюнча ала кийиз шырдак жасап, ашар түрүндө көп нерсени жасачу элек илгери. Ошол кезде ошол чоң энелерибиз көп нерселерди үйрөтүп кеткен да. Ошону улантып атабыз азыр. Кичинекей кезинде тиги атасынын бир эмеси бар болчу. Ал кезде нейлон көйнөк жаңы чыккан. Анан бир эле жыйнашыкка кийип барды. Анан эле таппай калдым. Дагы жыйнашыкка кеткен атат да. Анан эле таппай калсам эле бир сапар эле апам кайненемчи. Муну эмне кийишкенсиң деп журкан арасынан эметип чыгып атпайбы. Ал көйнөктү кескилеп турганан бирдеме жасаптыр. Мектепке алып барыптыр. Анан айтпайт да. Ошондон эле отур эле бирдемени жасап, тигинтипинтип ошентип берчү. Эле өзү дагы кыйын мындай жасаганда да жакшы эме кылчу. Негизи баягы кол өнөрчүлүк бул өзүң эле асмандан түшүп эле кол өнөрчү болуп калбайсың да. Булардын баардыгы баягы отур моореки жерге, могу жүндү жул, жүндү чой, жүндү саба, жүндү жуу дегенден баштап, ошондон баштап ушул иш бизге баягы өзүбүздүн чоң энелерибизден келген да. Кайненем деле үйрөттү. Тиги кошуналар жасаса кошо жасашып кийиздердичи чогулуп жасап анан бөлүп эметичүбүз да. Аябайчы жакшынакай кылып. Анан ошо бирибизден бирибиз үйрөнүп отуруп эле анан кийин жагында эме болдук. Ушул шырдакты мен сени себиңе берем, ушуну сага берем десе, ой жок, биз килем эле сатып алабыз деп ойлоп койчумун да ошол кезде. Биздин эми баягы оюбуздун тайкылыгы да ошол кезде. Көрсө Кудай Таалам угуп турган экен да, кой тур сени алып барып ошол жүндүн арасына ороп коем дептир да. Нарын областынын Ат Башы районунун 1-май айылында 1959 жылы жөнөкөй үй бүлөдө төрөлгөмүн. Биздин үй бүлөдө 11 тууганда. 6 жашыма чыккандан баштап атам комплекстүү бригаданын бригадири болуп ошол жерде эмгектенип 30 жылдан ашык эмгектенди. Айылыбыздын ардактуу атуулу болуп эсептелет. Энем болсо ошол биздин баарыбызды багып, тарбиялап, чоңойтуп, баягы атам эл менен жүргөн учурда тарбиянын көбүн ошол энем берди. Ошонун ичинде жанагындай эмгекке бышык болгонго,
калп айтпаганга бизди көп жакшы нерселерге үйрөттү. Ошолордун ичинде чоң атабыз менен чоң энебиздин да жардамы абдан чоң. Анткени биздин чоңоюп калыптанып калган учурубузга чейин ошолор биздин маңдайыбызда болгон үчүн баягы алардын да көп тарбиясын алдык да. Мисалы чоң атам айтчу, балам, бизге Кудай Таала маңдай терден башка эчтекени айткан эмес. Ушак сүйлөбөгүлө, оору кылбагыла, бирөөнүн бир нерсесине кара санабагыла, колуңардан келсе жакшылыкты көбүрөөк кылсаңар Кудай силерге берет депчи. Ошонун бизде ошол менин сезимимде азыркыга чейин сакталып калганда, анан мен тарбиялаган окуучуларыма да ошону айтып келем. Кол өнөрчүлүк деген биринчи кезекте эмгекке тарбиялайт. Эгер адам эмгектенбесе, алма буш оосума түш, каяктан мага көбүрөөк акча тиер экен деп жанагындай сол жактардан чыга турган, түшө турган акчаларды күтүп калбай, өзү маңдай тери менен эмгектенип акча тапканга аракет кылат. Экинчиден чыгармачылыкка тарбиялайт. Чыгармачылыкка тарбиялаган себеби эмгектенген сайын баягы адамдын чыгармачылыгы өсөт. Өсүп, анан кийин ошо аракети текке кетпейт да. Мына акыркы жылдары бардык нерсени башка жактарга буруп коюп, эмгек сабагындагы, сүрөт сабагындагы мектептеги ошол жана чийүү сабактарындагы жоюп башкаларга кошуп кыскартып атпайбы? Ошол мага жакпайт да. Анткени деген адам баласы деген көз ачып тегерегинде дүйнөнү көрө баштаганда дүйнөнүн кооздугун көрөт. Дүйнөнүн кооздугун билбесе сүрөт тарта албайт. Эмгектенбесе жашап кете албайт. Бурул Мамбетова 1976-1981 жылдары Ысык Көл областынын Каракол шаарындагы Мамлекеттик педагогикалык институтунун көркөм графика факультетинде жогорку билим алган соң, Төп районунда кол өнөрчүлүк боюнча билим берүү тармагында 20 жыл эмгектенген. 6 жылдын жүзү болду быйыл ушул техникалык университетке кирип иштеп атканыма. Мунун ичинде көп жаңылыктар, көп нерселер болду. Мореки сүрөттү карап туруп, анан кийин ошол кийистерди тандап коюштуруп алып, үстүнөн сайгыласаңар оңоюраак болот да. Ошон үчүн үстүнө мындай коюп алабыз. Анан кийин сайгылай баштайбыз. Баарыңарга түшүнүктүү болуш үчүн биринчи бардык светти, өңдү, сүрөттү карап туруп, анан ошого жараша коюштуруп алсаңар оңоюраак болот да. Анан кичинеден бир жерди коюп, анан сайгылай берсеңер, анда кечке чейин кармалып каласыңар. Бул болсо фельдсевальный ийне же болбосо сайгылап иштей турган ийне. Бул ийненин негизги максаты биздин мореки негизги жүнгө же негизги фонго, мисалы мондай коюп аткан жүндөрдү киргизип кетет да, ары карай киргизип кетет. Анткени мунун бул капталдарында тишчелери бар. Ошон үчүн ошол фельдсевальный ийне дейбиз. Анан бул кыздардын баардыгы азыр иштеп аткан жумушу биздин Кыргызстандын жаратылышы же болбосо мондай композициялар, могу сыяктуу композициялар. Бул кыздар өзүлөрү аракет кылып иштеп атышат азыр. Здесь вот как-то такая особая атмосфера вот Бурулыджа создает. То есть ты сюда приходишь, не замечаешь ни времени, ни пространства. То есть такая особая атмосфера, которая тебя полностью поглощает, и ты не хочешь сюда даже уходить. Вспоминаешь, а другая же пара есть, и идешь уже с другим настроением совсем. Вот. Сюда хочется возвращаться, и Бурулыджа, она мастер своего дела, и именно это и привлекает. То есть узнать чего-то больше и познакомиться с другими какими-нибудь видами декоративно-прикладного искусства. Менин темам бул ат адамдын канаты дегендей, мага бул тема аябай жакын болду. Өзүм дагы аттарды жакшы көрөм, ошондуктан өзүмдүн оюмду, өзүмө жаккан атты бул жакка түшүрөйүн деп чечтим. Азыр мага Бурулыджа үйрөткөн технология боюнча
атты бул кийиздин үстүнө түшүрүп жатам. Бул предмет киргенине 2 ай болду. Ошол убакыттан бери биз көп нерселерди түшүндүк. Кантип жүндү ириш керек, кантип мондой кийизди жасаш керек, кантип боз үйлөрдүн формасын чыгарыш керек. Ошолорду үйрөндүк 2 айда. Буюмдарды көркөм долбоорлоо кафедрасы буда башка кафедранын структурасына кирчү да. Кийин 2010-жылы өзүнчө кафедра болуп, ошол университеттин дагы бир окуу структурасы катары бөлүнүп чыкканда, ошол мезгилде бурул келип калды бизге. Өзү мындай аябай эле жөнөкөй, жөнөкөй деп кыргызча айтып койсо да болот да. Келип, анда дагы бирөө эшитип келди да, өзү келгенден уялыптыр. Эми чыгармачылык кишилерди өзүңөр билесиңер да. Уяң, анан ушунчалык жөнөкөйлүгү менен айырмаланышат да. Байкасам, аябай эле чыгармачылык менен алек болгон киши экен. Анан мындай киши менен бат тил тапкычтыгы менен мага жакты да. Анан кел сабак бер балдарга дедим. Көп көргөзмөлөргө катышты. Катышканда да өзү жеке эле өзү эмес, дайыма ошол студенттерди сүрүп жүргөнүн көрөм да. Давай катыш, көрсөт ишиңди, муну жаса, тигини жаса. Кайсыл маалда ошол сайма көркөм лабораторияга барсаң эле ошол тегерегинде дайым эле студенттер. Биздин чыгармачылыгыбыз жаңы технология, жаңы нерселер жаштарды кызыктырып, кайрадан эскиге кайталап, ошол өзүбүздүн традициялык, өзүбүздүн нукура ата бабадан калган нерселердин баардыгын ошол кайра ушул жаштарга үйрөтүү менен алып чыгып, кайра алып кете алабызго деп ойлойм. С Бурул Джумашевной мы познакомились где-то 4-5 лет назад, когда стали вместе работать. И могу сказать вот про нее как про педагога, у нее особый подход к студентам. Она каждого студента старается поддержать, помочь, именно подчеркивает его потенциал творческий и всегда хвалит своих студентов. И вот по результатам ее занятий никогда у нее нет двоечников. Сюда они приходят как домой к себе. И во время занятий, и после занятий, и на выходные дни они всегда с Буруладжи хотят что-то научиться, вот чисто даже для себя, поверх занятий. Поэтому вот у нее такой подход, она из любого студента делает талантливую, творческую личность. Бурул Мамбетова бул биздин политехтен мугалимибиз. Бизге жол үйрөтүүбүз десем да жаңылышпаймын. Анткени чыгармачыл адам, аябай биз ошол студент болгондон бери жакын көргөн адамыбыз. Бизге көп нерсе үйрөттү. Чыгармачыл жактан дагы жана адамгерчилик жагынан дагы бизге жол үйрөткөн киши болуп саналат. Профессионалдык деңгээли эми ошо деңгээли могурку биринин артынан бири өтүп аткан көргөзмөлөрдөн эле байкасак болот да. Мисалы үчүн ошол биздин кафедра өзүнчө негизделгенден баштап 2010-жылдан баштап биздин кафедрада ушул кишинин жетекчилиги менен ушул кишинин үйрөткөн студенттери менен, окуучулары менен 3 жолу өзүнчө көргөзмө өткөздүк. Кафедранын алдында жаш кыял аттуу көркөм чыгармачылык топтун күчү менен биздин студенттердин чыгармачылык иштеринин көргөзмөсүн ачып отурабыз. Бурул эже болсо аябай эле бизди деген өз кызындай көрүп эле баарын үйрөткөн, бүт болгон нерселерин биздин аябай. Бүт технологияларды, кийизме кантип иштеш керек, батикти кантип тартыш керек, баарына аябай үйрөтүп келди да бизгечи. Анан деген бизге именно сабактын кызыгып, Бурул эже менен жакшы иштешкенибиз, ал Бурул эже деген мурда деген чет өлкөгө катышып, выставкалардан биринчи орундарды алып, көп өлкөлөргө катышканда, ошолорго биринчи орун алдык дегенде мен аябай эле кубанып, мен да аябай катышкым келип, Бурул эженин ордуна болгум келген да багындачы. Устаттар болот да. Көп ушундай устаттарды билем, атын айтпай эле коеюн да. А зачем тиги эмени соперника выращивать дейт да. Ушул сөз
ошол чыгармачылык адамдардан чыкканы мага бир бычактай сезилди да. Ушу кантип ушундай өзүнүн оозуна барды депчи. А Бурул Жумашевна болсо наоборот ошо сүйрөп барып давай үйрөн, момо эмне басып жүрөсүң депчи. Эми ошол өзгөчөлүгү. Анын өзгөчөлүгү жанагы бир жаңы бир нерсе тапсачы чыгармачылыкта. Ошону катып калбайт да. Сөзсүз аны чыгарыш керек. Проектлер аркылуу кемп деп коет, окутуп баштадык. 1 айлап, жарым айлап ошол организацияларда жүрдүк, кооперативтерде жүрдүк. Проонун проектиси менен иштедим, АБРдын проектиси менен иштедим. Көптөгөн проектлер менен ошол айылдагы кыз келиндерди, көп адамдарды окутуп үйрөткөнгө жетиштик. 4 миңден ашык окуучуну окутуп чыгардым, ошол кол өнөрчүлүккө үйрөтүп. Жаңы нерселерди чыгаруу, жаңы технология, жаңы инновацияларды ошо колдонууга аябай максат койгон адамда мен ушундай адамдар көп болсо деп аябай суктанам да карап отуруп. Анткени деген ички байлыгы муну теңелбейт эчтеке. Аалам менен тең болуш керек деп ойлойм. Жаштарга билим берип мен азыр окутуп баягы кол өнөрчүлүктү өткөрүп үйрөтүп жаткан себебим мен ошол Кыргызстанда жашаган үчүн мен ошол жаштарга ошол өнөрдү берүүгө милдеттүүмүн. Анткени ал да мага ата бабамдан, энелеримден калган. Ошон үчүн Кыргыздын нукура өнөрүн жоготуп ийбестен ошол биздин келечектеги муундарга бериш мен үчүн парз деп ойлойм. Жаштарды туура жолго салыш үчүн, ошол жаштарды көркөм сезимге байтыш үчүн, ошол жаштардын көркөм сезимин көбөйтүш үчүн, ошол жаштар бир мындай жаман нерсеге барбаш үчүн. Бирөөнү чаап жиберет, уруп жиберет, ичкиликке же болбосо жанагы наркомания деп коет. Ошондой жолдорго барбаш үчүн ушул искусствонун, көркөм өнөрдүн ролу аябай чоң. Ушул жашка чейин кандай ийгиликтерге жетишсек да ошонун баардыгын ошол чогуу иштешкен, жакшы санаалаш, чогуу жүргөн адамдар менен бөлүшүп, ошол үй бүлөм менен бирдикте иштеп келдик да. Анан Швейцария менен иштешти кыз, мен да барып иштедим. Мен да барып иштеп, күндөрүн тытып, баарын эме кылып бердим. Анан ал жерден 2 босой жасап Швейцарияга кетти. Бирөө эркек баласы кичинекей экен, жакы биздин баладай. Чөк түшүп отурганда тиги төбө чоң киши чөк түшүп отурганда төбө тийбегедей бир босой. Анан 40 баштуу бир босой жасадык. 2 босойду Швейцарияга кетти. Анан өзүм патерка кылып бир шыдак бердим. Ошондо эми деле айтат дейт, апа кандай барбы деги деп, ошентет дейт. Биринчи иш баштаганда өзүмдүн бала бакырам менен иштеп баштагам. Өзүмдүн кол өнөрчүлүк ишканам бар, Сыйкырдуу кийиз деген. Ошол ишти баштаганда бүт жапырт 2 кызым, 2 балам болуп ошол ишти иштеп баштап, жүн менен иштеп башташканда анан баягы алардын жыйынтыгы жаман болгон жок. Мынакей ар кимиси өзүнүн ишин иштеп атат. Мамам көлдө жүргөн кезде аралашып баштадык. Түптө иштечү. Ошол кезде жардамдашып, ошондон үйрөнүп, акырындык мен
ушуларга чейин аралашып жүрөбүз. Кызмат ордунда менеджер по продажам да. Ар кандай чет жактарга чыгып атканда, выставкаларга чыгып атканда чекеге чыгабыз. Андан сырткары ошо чекеден заказ алганда ошонун баары менин мойнумда. Жасап, анан ошо ызбыттар менин мойнумда да. Улуу кызым болсо өзүнчө ишкана ачып, ар кандай проектлер менен иштеп, азыр ошол көлдө жайка менен иштешип атат. Япондордун проектиси менен эми ал кызым болсо менден биринчи сапат белгисин алган сетка кийимдер боюнча. Мен кичинекей кезимден эле мамам өзү иштеп, өзү ушундай кол өнөрчүлүк менен эметип жүрчү. Анан анда деле көп кызыгып маани берчү эмесмин. Анан 2005 жылы ошондо бир кызыктым, сотка алайын деп. Анан ошону алыш үчүн иштедим да. Ошондон баштап 2006 жылы өзүм сразу эле цех ачтым, аялдарды иштетип. Ошол аялдар азыркы убакытка чейин ушул цехте иштешет. Андан кийин эле Караколдогу пристандан ачтым. 2006 жылы ошо жанагы знак качествону алдым, ЮНЕСКОдагы. Тайнем өзү ушундай ишмер адам экен. Ишмер адам тайнемден мамама кетиптир. Эми мамамдан бизге ушундай болуп аткандан кийин биздин балдарыбызга дагы ушинтип ушул өнөрдү алып кетишсе, мындай жакшы болмок да. Бул өнөрдү кичинекей кезимден баштап эле апам менен чогуу жүрүп, жүндү кармап үйрөнүп, азыр эми Кудай буйруса башында мындай жакшы көп нерсени анча жасай албасак, азыр уже өркүндөп өсүп, уже колдон келишинче көп нерселер жасап, аракет кылып, элдерге дагы жардам берип, үйрөтүп, өзүбүз дагы иштеп, ушу мен апамдын арты менен көп жерди да көрүп, көп нерсени да жасаганды үйрөнүп алдым да. Мен да келинчегим ушул эле жумушту, ушул эле эмени аркалап кеткен да, иштеп кеткен. Келиним дагы өзү баягы юристти бүтсө дагы азыр ошол өзүбүздө дизайнер болуп жүрөт. Өзүм эме кете алган жокмун. Жумушум мененчи. Атам кызы берип кеттим да ошо мамам жумушуначы. Мен сабакка кетип калган маалда бир жакшы нерселерди жасап коет да, анан кийин баягы бүтүп калгандан мама мен муну жасадым, апа мен муну жасадым деп анан баягы көрсөтөт да. Анан кийин карап туруп баягы кайнененин камырынан деген кыргызда сөз бар го. Биздин сабактан сен деле алыс узап түшпөпсүң деп, ошон үчүн мен келиним менен өзүмдүн кызымдай эле көрөм, абдан сыймыктанам. Жан дилин коюп бардык нерсесин ушул мен жасап аткан нерсенин баарын ошо карап туруп жасаганга аракет кылат да. Ушул жол менен да уже кетем деп чечтим. Жолдошум экөөбүз тең иштетебиз, ошо ишканада. Кызым да жанында отуруп жардам беришет. Мама жугушайынбы депчи. Кызы, бул да кызыгып жүрөт да, абданчы. Эмне тартып атасың? Гүл тартып атат дейм балам. Дагы жасап берейинби? Эми жакшы кылып оюма тарт, э? Кимдин кызы элең? Энемдин. Энеңдин аты ким эле? Мамбетова. Ушинтип айтат. Акырын чоп жакшы тартсаң. Үй бүлө деген бул мен үчүн чоң бакыт деп эсептейм. Ошол балдарды жарык дүйнөгө алып келип аткандан кийин баягы ошолордун турмуштан өзүлөрүнүн жолдорун таап, өзүлөрүнүн оокатын кылып, баягы өзүлөрү менен өзүлөрү болуп, өзүлөрүнчө көбөйүп, ошо тууган арасында, эл арасында аман эсен болуп, өз иштери менен алектенгени да. Бул үй бүлө деген бул бакыт деп атканым, ар бир үй бүлө өзүлөрүнүн жолун таап кетсе, ошол аман эсен болсо ошол бактылуу да. Үй бүлөлүк бакыт деген нерсе
бүтүн болгондо ошондо бактылуу да. Ушул бала чака ата энеси менен болгону, ата энеси балдары менен болгону, эли менен болгону деп айта алам да. Мамамдын бизге берген тарбиясы ушул өзүнүн кол өнөрчүлүгүн бизге үйрөткөнү менен биз өз алдыбызча эмгек кылып, оокат кылып кеткенибиз. Өзүм мугалим болгондон кийин көп жакшы нерсе самкам калп айтпаганга, чын болгонго, туура жүргөнгө, туура багыт менен жүргөнгө ошонун баарын үйрөттү өзү. Окутту. Кесибим бар, туризмди бүткөм, бирок ал кесип менен ошо кийинчерээк ага да киришип, ага да иштейбиз. Азыр ушу менен эле алектенип, ушу менен иштеп жүрөбүз азыр. Азыр дагы турмуш алдыда акырындык менен өзүлөрү болуп келатышат азыр. Анан эми баардыгы 4 балам тең ошол жалкоо эмес, калп айтпайт, ушак сүйлөп ууру кылбайт, эң негизги адамдык сапаттары, анан эмгекти сүйө билгенинде да. Ошон үчүн мен акырындык менен өз ата энемдин тарбиясын кичине болсо да берип атат болушум керек деп ойлойм. Патриоттуулукка тарбиялоо деген бул негизинен биздин негизги милдетибиз эле баягы биз ооз-эки Кыргызстанды сүй деп койгон эмес кеп. Биз ошону жүрөгүбүздүн түпкүрүндө элестетишибиз керек, сакташыбыз керек. Мисалы үчүн могу кыргызга таандык нерсе, могу кыргыздыкы деп үйрөтүүгө аракет кылам. Могу кыргыздын нерсесин үйрөнгүлө. Эмне үчүн сайма сайганды үйрөнүп албайсыңар? Эмне үчүн шырдак деген эмне экенин үйрөнүп албайсыңар? Же болбосо мына туш кийиз деген эмне жумуш? Бул туш кийиз, шырдак, бундагы оймо чиймелер, мындагы саймалардын баардыгы кыргыздын тарыхын сүйлөп турат. Ошо сүйлөгөндөрдүн баарын чечмелеп үйрөнүшүбүз керек. Анан өзүбүздүн эл жерибизди сүйүү бул ата энебизди сүйгөндөй эле нерсе. Ошон үчүн эл жерибизди сүйүшүбүз керек. 2003 жылдан бери дүйнө жүзүн кыдырып көптөгөн жерлерге бардык. Мисалы барган жерибизде жөн эле баягы барып эле өзүң мактанып кетпестен кыргыздын кызыл желегин көтөрүп ушул Кыргызстандын атын чыгарганга аракет кылып, бардык жерде жакшы жетишкендиктер болду. 2 жолу гран-при алдык, 2-3 жолу биринчи место алдык. Анан биринчи орун, экинчи орундарды 2-3 жолу алдык. Анан кийин мен эми алаарымды алдым, бардык нерсени көрдүм. Ошол эле тапта мен өзүм көрбөстөн, мен өзүм бара турган жактарга ошол бала чакамды, балдарымды, өзүм балдарымды жаш болгондон кийин ушуларда эл көрсүн, жер көрсүн. Анан эл таанып, жер таанысаң, анан кийин барып баягы өзүңдүн ата журтуңдун баркын билесиң деген кеп бар да. Анан ошон үчүн бардык жерде биз өзүбүздүн Кыргызстандын кызыл желегин көтөрүп, сыймыктанып жүрөбүз. У нас гости из дружественной Киргизии. Вашему вниманию предоставляется коллекция, автором которой является директор объединения «Волшебный войлок» Бурул Мамбетова. Кийинки кездерде жаштардын ой пикири, көз караштары абдан өзгөрүп, мындай бир жакшылыкка бурулуп баратат. Ошон үчүн мен абдан үмүттөнөм да, келечектен үмүтүм зор. Эл журт аман болсун. Эл ичинде силер элдин баары жаштар аман болгула, бактылуу болгула, өмүрлүү болгула.
Анан кар болбой жакшынакай жаркырап жайнап жүрө бергиле. Айтарым ушул алдыңа кете. Жок. Кыргыз Республикасында бекем тынчтык менен туруктуулукту жаратуу үчүн жагдай шарт түзүү ар бир адамдын катышуусу менен мүмкүн. Анткени ар бирибиз маанилүүбүз. Ар бирибиз маанилүүбүз теле долбоору Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фондунун Кыргызстанда этностор аралык тынчтыкты куруу максатындагы көп сектордук кызматташтык долбоорунун алкагында жана Бириккен Улуттар Уюмунун Тынчтык куруу фондунун финансылык колдоосу менен ишке ашырылды. Программадагы ой-пикирлер Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фондунун же Бириккен Улуттар Уюмунун Тынчтык куруу фондунун расмий пикирин билдирбейт. Долбоор 5 областтын 23 айылдык жана шаардык аймактарында ишке ашырылат. Долбоордун өнөктөштөрү Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын этностук, диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмү, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары жана этностор аралык байланыштар иштери боюнча агенттиги, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы, эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду, Мутакалим аялдар прогрессивдүү коомдук бирикмеси, демократиялык процесстерди изилдөө борбору коомдук фонду. Кыргызстанда этностор аралык тынчтыкты куруу максатындагы көп сектордук кызматташтык долбоорунун негизги милдети социалдык нарк насилдерди калыптандыруу, жооптуу жүрүм-турум үлгүсүн жайылтуу, ар түрдүүлүктү сыйлоо мамилесине жана жарандык жоопкерчиликке чакыруу, пикир алышуу менен кызматташууга көмөктөшүү, зомбулуктун бардык түрлөрүнө карата эч түтүмсүз мамиле кылууну жайылтуу эсептелет.